Формула автомектеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги берген лицензиянын негизинде иш алып барат. Ал Кызыл Кыя шаарында жайгашкан. Формула автомектеби 2 категорияны окутат. Б категориясы 2,5 ай, Б'сы 3,5 ай. Азыркы ошол министерство тарабынан берилген талаптарга биздин автомектебибиз талапка жооп берилет. Негизинен биздин ПДД, устройство, лаборатория, ошондой эле биринчи жардам берүү каналарыбыз бар. Негизинен биз мына ушул быйыл президенттин буйругу менен ушул автомектептердин үстүнөн текшерүү негизинен МВД өткөн. МВДдан бизди келип текшерип кеткен. Азыркы учурга биз ошол МВД тарабынан коюлган талапка биз айдоочулукка үйрөтүп жаткан курсанттарды окутууга биз аракет кылып жатабыз. Негизинен биздин автомектепте 5 мугалим, 2 инструктор, 1 бухгалтер эмгектенет. Азыркы материалдык базага байланыштуу биздин автомектепте негизинен 3 жеңил машина, 2 газелүүч машина бар. Аны 2 инструктор көзөмөлдөп, бүт талапка жооп берип, убагында ремонттон өткөрүп, курсанттарды үйрөтүп жатышаттар. Негизинен биздин азыркы мамлекеттик санариптик билим берүүгө өткөндүктөн бизде негизинен компьютер классыбыз дагы бар. Формула автомектебиндеги жогорку билимдүү мугалимдер иштешет жана аларга түзүлгөн шарттар жакшы. Автомобилдердин түзүлүш кабинети бар жана анда толук кандуу көрсөтмөлөр бар. Биздин жетекчиликтер жактан уюштуруу иштери, ушул лабораториябызды, мына устройство кабинетибизди камсыздап берүү боюнча өтө жакшы. Жакшы условия түзүп берген. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бардыгы бар. Курсанттарга өтө ыңгайлуу. Бизде ушул немелердин негизинде дагы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми азыр мен өз агай менен сүйлөшүп атам, 3D форматыда дагы проекттердин негизинде таба көзсөк, мындан да жакшы болот экен деп. Азыр эми ошол негизде ошого жетишип калсак дагы курсанттарга түшүнүшкө оңойраак болот. Жеңилирээк болот түшүнгөнү. Ал 3D форматта ошол кыймылдап аткан кыймылдаткычты ичинен бери көрсө болот. Кайсыл жактан күч алып, кайсыл жактан келип дөңгөлөккө күч берет. Ошолорду бардыгын ошол 3D форматында көрсө, мен уккандан бир көргөн жакшы дейт го. Ошол негизде ушул проекттер сүйлөшүп атабыз. Бизде мындай бардык шарттар каралган. Студенттерге, курсанттарга желательно мындай ичкинде жакшы мамиле кылышка аракеттенебиз. Эми адам баласында кичине кемчиликтер болот. Ал кемчиликтерди жоюшка аракет кылабыз. Өздөрүндө эми машина айдалбагандар бар, эми айдалбагандарга аларга өзүбүз саат 8ден кечки саат 5ке чейин вождение кылдырабыз. Алар арасында графиктер бар да, эми определенный графиктерди өзү алып чыгабыз. Мисалы, эми студенттерге, курсанттардын өзүнүн шартына байланыштуу вождениеге чыгышаттар. Анан основной. Аны бизде теоретический сабактарды өтөбүз. Теоретическийде бул устройствода мен үйрөтөм, анан вождение кылып чыгам. Основной адамда өзү кесиптин ээси болуш керек да. Бир кесиптин ээси болуш керек. Мен өзүм кесибим боюнча автомобилистмин. Жогорку жайда бүткөнмүн. Институтта да иштеймин. Анан бул жака чакыргандан келгенмин. Ошол основной билим болуш керек, анан технический жактан көбүрөөк болуш керек да. Формула автомектебинин курсанттары окуу жайын түзүлгөн шарттарына канааттанат. Алар бул автомектепти башкаларга да сунушташат. Доступный, жакын, жакшы. Условиялары жакшы. Ошондуктан ушул жерге келип окуп атам. Өтө мыкты. Мугалимдер жакшы сабак берет. Түшүнүктүү бар. Через день болот теория. Жумасына 3 күн болот. И вождение тоже через день 3 күндөн болот. Чыкса болот. Биз агайыбыз Мырза Райым ага абдан жакшы үйрөтөт. Азыр үйрөнүп жатабыз ушул машинеде. Машина жакшы, состояниясы жеңил, нормально үйрөнүп атабыз. Аста-секин уже кыйла үйрөнүп калдым. Жарым. Уже бул вождение 4-чү вождение да. 4-чүдө уже кыйла үйрөнүп калдык. Курсанттардын үйрөнгөнүнө карап этаптарды окутуп үйрөтөт инструкторлор. Аларга коопсуздук эрежелеринен тартып, жол эрежелеринин белгилерин үйрөтүүгө тийиш. Эң биринчи машинага чыкканда курсанттар
машина менен тааныштырабыз. Машинанын ички немеси менен. Мына управление органов деп коет. Рол, поворотник, анан кийин стеклоочиститель, анан мына рычагдар менен, ручной тормоздар менен, ножной педалдар менен, ошолор менен баардыгы менен тааныштырып, тептирип, үргөтүп, анан жакшыраак айдагандан кийин автодромго алып барып, машинаны айдаттырып үргөтөбүз. Формула авто мектеби каалоочуларды окууга чакырат. Формула авто мектеби Баткен облусундагы Кызылкыя шаарында жайгашкан. Байланыш номерлери 0778 73 76 56, 0778 73 76 54.